адамды жинди кылуучу сыйкырдын белгилери көпчүлүк адамдарда байкалат. Адамды жинди кылуучу сыйкыр деген бул кандай? Бул жин шайтан адамдын мээсине отуруп алып, жаман иштерге, жаман нерселерди түрткөн сыйкырдын түрү бул жинди кылуучу же акылдан адаштыруучу сыйкыр деп айтылат. Ал эми бул сыйкырдын белгилери: адам абайсыздык, мындайча айтканда абайламай калат болгон нерсесин, ал унутчаактыгы, элеңдөөсү, көздөрүн чакчайтып ар жакты карай бериштиги же бир жерде эле карап туруп кала берген учурлары, жана бир ишти акырына чейин чыга албай калган учурлар, өзүнө өзү маани бербей калган учурлар бул белгилер болуп эсептелет. Ал эми бул сыйкыр адамда күчөгөн учурда ал ысыкты дагы суукту дагы сезбей калат. Мындайча айтканда кышында деле жука кийим менен же жайында калың кийимдер менен жүрө бериштиги мүмкүн. Жана сыйкыр күчөгөн учурда ал өзү эмне кылып аткан учурларын дагы билбейт. Өзүнүн үйүн өзү өрттөп салган учурлар, же болбосо акылга, адамдардын акылына туура келбеген нерселерди, жат көрүнүштөрдү аткара бериштиги мүмкүн. Жада калса жакындарына деле кол салуусу, өлүмгө чейин алып барып коюштугу толук мүмкүн. Жана дагы булар жуунбай дагы көпкө чейин жүрө берген учурлар, жана ыплас, мусор жерлерге көбүрөөк жатып калган учурлар, булар сехир же болбосо адамды акылдан азгыруучу, жинди кылуучу сыйкырдын белгилери болуп эсептелет. Ал эми бул сыйкырдын түрүнөн кандай кылып айыгыш керек? Негизи эле ушундай сыйкырлардан алыс болуш үчүн анда адам дайыма эртең менен жана кечинде окула турган зикирлерге, дуаларга бекем болуш керек. Эгер адамда зикир дуалар болбой турган болсо, бул сыйкыр эмес, башка сыйкырдын түрү деле өтүштүгү мүмкүн. Эгер сыйкыр болсо, ал өзү коргонууларды, зикирлерди кылбаса, анда сыйкыр жалаң гана күчөштүгү мүмкүн. Ал эми ушундай сыйкырдын белгилеринен айыгыш үчүн эң биринчи сөзсүз түрдө Куран аяттары менен гана дем салыныш керек болот. Жана өзү Куранды биле турган болсо, Бакара сүрөсүн күнүдөн кайталап окуш керек, жана дем салынган сууларды ичиш керек. Эгерде Куранды окуй албаса, Бакара сүрөсүн көбүрөөк угуш керек. Анан албетте сөзсүз түрдө Куран менен дем салган, рукуя дем салган устаздар менен, адистери менен сөзсүз түрдө иштешкени абзел болуп эсептелет.